Эрик Асаналиев 1959 жылы 2 майда Ак-Суунун Ак-Булуң айылында туулган. Ал 1975 жылы Түбү районундагы Маяк орто мектебин, 1980 жылы СССРдин 50 жылдык атындагы Кыргыз мамлекеттик университетин Кыргыз филологиясы факультетинин журналистика бөлүмүн бүтүрүп, Кыргыз мамлекеттик теле радио комитетинин пропаганда башкы редакциясынын редактор, 1983 жылы СССРдин мамлекеттик коопсуздук кызматынын жогорку мектебине кирген. Анан 1985 жылдан Кыргыз СССРнин коопсуздук кызматында, 1992 жылдан Келечек балдардын кино борборунда, 1993 жылы Сүймөн Кулчокморов атындагы коомдук фонддун директору, Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинин алдындагы чалгындоо кызматында, 1994 жылдан Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин өзгөчө тапшырмалар боюнча элчиси болгон. Эрик Асаналиев журналист катары Такшалуу мектебинен өтүп, андан кийинки ишмердиги тууралуу 2016 жылы 10 октябрда Биринчи радионун Инсанат уктуруусунун түз эфиринде мындай деген эле. Эң негизгиси информация менен иштегенди, анализ кылганды үйрөндүм. Коопсуздук кызматынан кетип калышымдын да себеби Союздун кулашы. Жаңыдан бутуна туруп аткан эгемендүү өлкөбүздө ошол учурда коопсуздугубузду бекитишибиз керек эле, камсыздашыбыз керек эле. Тажикстандагы элчиликтин ачылышы да ушул себептен болуп калды. Мына ошол тараптан мен адис болгондугума байланыштуу изилдеп турушубуз керек. Кошуналардагы ар бир өзгөрүүнү билип, бияктан чечим алып турбасак болбойт. Элчилик керек деп мени элчи кылганын мен ооруканада жатып бир күндөн кийин билгем. Ошентип 1997 жылдан Кыргыз Республикасынын Тажикстандагы атайын жана толук ыйгарым уктуу элчиси, 2002 жылдан Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин өзгөчө тапшырмалар боюнча элчиси, Тышкы иштер министрлигинин кеңешчиси, мамлекеттик чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо маселеси боюнча топтун жетекчиси, 2010 жылы 23 ноябрдан Кыргыз Республикасынын Белоруссиядагы атайын ыйгарым уктуу элчиси, Көз карандыс мамлекеттер шериктештигинин уставдык органдарында Кыргызстандын туруктуу өкүлү, 2011 жылдын 9 апрелинен бери эле учурда Кыргыз Республикасынын Литва жана Латвиядагы атайын ыйгарым уктуу элчиси кызматтарын аткарган. Эрик Асаналиев кызматына байланыштуу бир катар тарыхый учурларга аралашты. 1990 жылы Ош Коогалаңын тынчтандыруу ишине аралашып жүрүп, режиссер Айсулуу Хамзамулина менен Зордук зомбулук деген эмне деген аталышта даректүү тасманын сценарийинин автору Эрик Асаналиев болгон. Ал эми 1992 жылдары аскердик чалгындоо кызматында Тажикстандагы жарандык согуш боюнча маалыматы бар адис болгондуктан кайрадан Тышкы иштер министрлигине чакыртылат. Эрик Асаналиев 1999 жылы полковник аскердик наамы, 2000 жылы Кыргыз Республикасынын атайын жана толук ыйгарым уктуу элчиси, дипломатиялык рангы жана Кыргызстандын тышкы саясатында көп жылдык үзүрлүү эмгеги үчүн 2009 жылы мамлекеттик кызматтын эмгек сиңирген ишмери ардак наамы берилген. Ал генерал-лейтенант Жумабек Асанкуловдун шакирти болгон. Бул тууралуу замандашы, учурунда Кыргызстандын мамлекеттик коопсуздук кызматынын жетекчисинин орун басары болгон отставкадагы полковник Чоро Мураталиев айтып берди. 80 жылдын башында Москвадан Сыбыс-Сыскодан билип, ошондон бери бири-бирибизди тааныйбыз да, 80 жылдан бери. Адис катары, адам катары аябай жакшы жигит болчу. Абдан назик, ордорду менен сүйлөгөн, интеллигентный, ушундай жигит эле да. Жумушуна дагы аябай жакшы иштечү. Кийин Коргоо министерствосунун астындагы чалгындоо башкармалыгына да чакырып келип, ошол жерде чогуш берип. Ошол жерден жанагы Тажикстанда согуш болуп атпады беле. Анан ошол Коргоо министерствосунун өкүлү катары ошол эмеге киргизген. Ошол жерде аябай жакшы иштеп берди. Кийин чек ара боюнча көп иштеп атты да, атайын посол болуп жүргөндө. Ошентип 1994-1997 жылдары Бириккен Улуттар уюмунун ортомчулугу менен тажик жаңжалын жөнгө салуу боюнча сүйлөшүүлөрдү уюштурууга Кыргызстандын өкүлү катары катышкан. 1997-2001 жылдары Тажикстанда тынчтык келишиминин аткарылышын көзөмөлдөө боюнча түзүлгөн эл аралык контакттык топто Кыргызстандын расмий өкүлү болуп турат. Ошондой эле 1994 жылда НАТОнун тынчтык үчүн кызматташтык программасынын алкагында алака мамилелерин түзүүгө, 1996 жылы октябрь айында Бириккен Улуттар уюмунун Афганистандагы конфликтти жөнгө салуу боюнча сүйлөшүүлөрдө Кыргызстандын расмий делегациясын жетектеп барган. Ушул эле жылдын ноябрь айында Нью-Йоркто өткөн эл аралык конференцияга Кыргызстандын делегациясынын мүчөсү катары катышат. 1999-2000 жылдары Баткен Коогалаңын жөнгө салууга катышканы тууралуу кесиптеши Кыргыз Республикасынын атайын жана толук ыйгарым укуктуу
КНЖ элчиси Сактанбек Кадыралиев эскерди. Радио комитетте балдар редакциясында телевидениеде иштечү да. Андан кийин ал улуттук коргоо комитетине өткөн митке келген. Мына ошол мезгилден баштап Тажикстандагы жаһандык согушту токтотууга ошол эликтин ат көтөргүч салымы бар да. Кийинки мезгилдерде экөөбүз Кыргызстан дипломаттардын коомдук бирикмесин уюштуруп чогуу бирге тигине кылалы, мындай кылалы, устагы мындай жазабыз, тигине жазабыз деп аябай иштедик да. Эрик Асаналиев өмүрүнүн соңку учурларында Кыргызстан дипломаттарынын коомдук бирикмесин уюштуруунун башында турду. Теле радио эфиринде тышкы саясат маселелери боюнча ар дайым омоктуу ойлорун билдирип, адис катары катышып келди. Маркумдун сөөгү 13 сентябрда Түбү районунун Маяк айылына коюларын жакындары билдирди. Биринчи радио Зинакан Кайыпова.